Билинбенсе мен жетпей алат, бүт өзүбүз толуктадык да. Анан ФАО рахмат. Инкубационный цехке 940 000 сомдук стройматериал берген, аны курдук, ичине оборудованиени Турциядан алып келип берди. Эмени жем тарткан эмени Кытайдан алып келип беришти. Анын ар жак бер жагы бир $10 000 жардам болду бизге. ФАОго өзүнчө рахмат, чынында. Анткени мисалы каржылабаса силер кандай пландар кийинки өнүгүшкө? Каржылабасабы? Каржылабай калса. Каржылабаса биз үйрөнүп алды, өзүңүздөр көрүңүздөр. Балык өстү, жеп атабыз. Ушинтип улантып беребиз, буйруса. Бутка ичине туруп калдык. Сыртка чыгара элекпиз, бирок келечекте Европа чемпионатта турган үмүтүбүз бар. Анткени биздики таза да. ГМО андай өзүңөр деле остип көрсөңүздөр бар, азыр сонун болот буюрса. Даамы сонун. Токтогулдун өзү дегеле, малы деле, балыгы деле, балы деле бүт эле жирин. Гүлү деле. Гүлү деле. Ушул балык чарбада могу жерде инкубационный цехте канча адам эмгектенет? Биз орусча айтканда костяк 8 балабыз. А биздин мүчөгө 800 киши кошулса деле боло берет. Бул ООНдун программасы, жанагы коопсуздук болуп атпайбы? Ошол алдын ала биз канча киши кошулса биз сүйүнө беребиз. Кошуло берсин, жерди алсын, казсын, казып эметсин, биз өндүрсөк малек беребиз, жем беребиз буюрса. Ош ассоциация кошулган адамдарга. Анан өндүргөндөн кийин ассоциация кошулгандан кийин чет өлкөгө сатканга да оңой болот. Бул жолу ачылат да, көп мүмкүнчүлүктөр бар. Буюрса, элге сонун эле болду. Жемдерин сатып аласызбы же? Жемди азырынча сатып алатабыз. Анан сехти мына бүгүн сехти ишке киргизебиз да. Анан жана биз карпуй багабыз. Сазан, толстолоб, берламур буюрса. Анын жеми бизден өзүбүздөн чыгат. Жүгөрү өзүбүздүкү да буюрса. А мына форелдик кичине татаалыраак экен. Бул ана жырткычка эсептелип кичине кымбатыраак экен, бирок ага деле чыдап багып атабыз. Атым Кадыржан Узак, ассоциациянын мүчөсү. Сиздерге рахмат.